Саламатсыздарбы, кадырман теле көрүүчүлөр, кайрымдуу кол баарынан жакшы кол эстафетасы уланууда. Биз бул ирет Кыргызстандагы Көз Азиздер жана Дүлөөлөр фондунун түштүктөгү үйрөтүүчү өндүрүштүк ишканасы Дыйкан ишканасына келип кабар алмакчыбыз. Бүгүн бул жерде иштеген эжелерге Элим барсыңбы фонду жана кайрымдуу ишкерлер кайрымдуулук кылып жардам колун сунмакчы. Артежа бул байкебиз ишкер ошол бизде орозо пакетине атай сизге алып келиптир, ошого кабыл алып коюңуз орозодо кыздарыңыз менен. Саламатсызбы эже, Элим барсынын атынан орозо пакети бир аз болсо да кабыл алып коюңуз. Рахмат. Рахмат, Алла разы болсун. Кудайым ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Аллахым сиздер бизге берген болсоңуздар, сиздерге бизден да көбүрөөк кылып берсин. Оорубаңыздар, ар дайым ишиңиздерге береке берсин, ишиңиздерде ийгиликтүү болсун, ар дайым жаркырап жайнап жүрө бериңиздер. Аллахка куш келипсиздер. Ушул агабыз атайын сизден кабар алганы келди. Иншалла будан ары дагы сиз боюнча кичине маалымат берди эле. Ушу байкебиз жеке ишкер, ай сайын жок дегенде кичине болсо да продуктуңузун карап берейин деп, өзүмүн ушул эжем экен, карындаштарым бар экен деп, ай сайын сизге аз болсо дагы продукт жагынан жардам берем деп келип отурат. Мен бүгүнкү күндө айтсам, бүгүн сиздер келдиңиздер, кубанычым койнума батпай турат. Ар дайым мындай белектерди алам деп мен ойлогон эмесмин. Ошо бүгүнкү күндө мен кубанычым көңүлүмө батпай турат азыр. Мен жашаган жерим ушул бир комнат, кышындасы печка курамын, айнектен чыгарып төргө коюп печка курамын. Ошо айылда жашагандай эле көмүр алып, от жагып, ушу эки кызым менен ушул жерде үчөөбүз жашайбыз. Жолдошуңуз жок? Жолдошум жок, ажырашып кеткен мен. Эки кызым бар. Көзүм тубаса, биринчи топтогу майыпмын, тубаса төрөлгөндөн ушундай зрениям жетпей төрөлгөн экенмин, ошо бойдон ошентип жүрөм. Пенсиям бар, бирок жетпейт. Кызым бар, сабакка интернатка киемин дейт экен, кетте жейбиз дешет экен, анан ошолорго аламын. Жеткизе албайм да пенсиямдычы. Анан мына жерде кичине иштейм, бирок заказ болуп калса кичине айлык эме кылып калам. Эгер заказ жок болсо, айлык жок, үйдө эле отуруп каламын да. Постоянно эле айлык заказ боло бербейт. Анча-мынча да бир болуп калат. Бизде 10 жылдан ашып калды, ушул жерде иштейт. Бизде бул кызыбыз абсолютно көрбөйт, тубаса ушундай, бир туугандар ушундай. Бизде ушул заказ болуп калганда ушундай матрас гана тигет. Айтак швейный машинада иштей албайт, башка да иштей албайт. Ушул жерде иштейт. Айына айлыгы канчасын берет? Айлык бизде изделиде. Иш болсо айлык болот, иш жок болсо жок. Азыр данный момент буларга вообще эле иш жок. Мен көрүнгөн ишканаларга барып атам, ушундай бизге мүмкүнчүлүгү чектелгендерге даже постановление правительства бар, жумуш бергиле. Биз ушул жумушту кылып беребиз, качествосуна жооп беребиз десем, действительно көп жерде бизге жумуш бербейт. Потому что заказ, анан кийин биздин могу товарларыбыз антимонополиядан да өткөн полностью. И андан биз арзандата албайбыз, башка кыла албайбыз да.
Мына биринчи кварталда биз планыбызды толтурганбыз. Мына экинчи кварталга даже бизде азыр неме жок, заказ деген вообще жок. Айтыңызчы, мына буйрутма болбой калса, бул жерде иштеген айымдардын маянасы берилбей калса, булардын жашоосу кандай болот анда? Булар эгер бизде азыр чындыгында азыр ушундай оор положениеде турабыз, азыр заказ болбосо, башка болбосо, биз буларды аргасыздан без содержанияга жиберишке туура келип атат. Жалпысынан канча айым бар бул жерде? Канча айым иштейт же кызматкер дейбизби жалпы эле? Жалпы бизде азыр 28 ушундай мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар. Учетто олар менен где-то бизде общий сложности где-то 39 ушундай. Алардын болгонун кыздарыбыз азыр 12 кызыбызды иштетип атабыз. А данный момент ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды азыр ушул тапта без содержанияда жүрүшөт. Балдар бизде мебель жасайт, а кыздар ушундай швея боюнча кандай заказ болсо, медицинский халатпы, моундай матрастарбы ушундай. Азыр биз эптеп буларга какта директорум аябай жакшы адам. Ошол күчү менен зорго мына областной больницага да 200 матрас заказ алганбыз. Азыр ошонун үстүндө иштешип, мына иштегенине азыр 3-4 күндө болуп калды. Буга чейин булар чындап без содержанияда жүрдү. Анан ошондой да болбосун деп буларды очередной отпускага берип, бирке акча берип, ушинтип эптеп эме кылып атабыз. Эже менен таанышып эжени көрүп, чындыгында аябай жүрөгүм ооруду. Аз да көп да болсо дагы колдон келишинче ай сайын жардам берип турганга аракет кылып турам деп өзүмө жоопкерчилик алып жатам. Эми негизинен бир адам дүйнөсү ачканда же бир адамдын байлыгы жетпей калган үчүн бир адамга жардам бербейт. Негизги жардам бул жүрөктөн чыккан жардам. Байлыгы көп болсун, аз болсун. Негизинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: бирөөгө жардам бергиле, беришем болгула. Берген кол алган колго караганда бир аз жогору турат дейт. Бул эжекебиз да бизге жакында кайрылды. Анан мен өзүм ошол жерде болчумун. Анан кыздарыбызга да айтып, эжеге колдон келген жардамыбызды берели депчи. Анан негизинен бизде жалкоолор да көп да, ошого кээ бирлер келет жөнү жалкоолуктан каттоо болгон депчи. Бул эжени өзүңүздөр да көп болдуңуздар. Чындыгында жардамга муктаж кичинекей жерде. Анан баягы көзү көргөн менен көрбөгөндүн айырмасы бар го. Бул эже чындыгында жардамга муктаж да. Анан бизге фондко ушул интернет аркылуу анан элдерден угуп келишет да бизге. Келгенде биз ошол өзүбүздүн критерийлерибиз бар, ошого карата каттоо кылабыз. Биз негизги ошол максатыбыз да ошол да, баягы жардам берүү. Анан ошол жардамга муктаж биздин жарандарыбыз болсо, мекендештер болсо бизге келип кайрылса болот. Ошол эле учурда жардам берем, менде акчам бар, менде соол иштерди аткарайын деген бир туугандарыбыз, мекендештерибиз болсо, алар дагы биздин фондко келип кайрылса болот. Анан атайын интернет эмелерде бар, биздин эмелерибиз бар, Facebook'та, Instagram'да атайын баракчаларыбыз бар, ошол жактан дагы кайрылып толугураак маалымат алса болот.